Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз журтчулугу. Мен ушул видео кайрылууну бийлик өкүлдөрүнө жолдойт элем. Акыркы учурларда кыргыз мамлекетибизде сөз эркиндиги болгон кысым күчөдү. Кайсы бир активдүү жаран өзүнүн оюн эркин билдирип, бийликти катуу сынга алса, аны колун кайрып камап, жүйөсүз бир себептер менен темир тор артына жөнөтүп жатышат. Ошолордун арасында мен сыйлаган Оразайым Нарматова Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын экс депутат, аны дагы жакынкы күндөрдө кармап кетишти. Бийликтен талап кылат элем, жүйөсүз себептерсиз эч бир кылмыштын курамы жок туруп, кылмышка тартканыңыздар туура эмес. Ошол себептен мен бийликти адилеттүүлүккө чакырып, сөз эркиндигин басмырлоого чакырып кетем. Мамлекетте болуп жаткан көйгөй жүрөккө тынчтык бербей, аркасынан кайрылууга туура келди. Азыркы учурда болуп жаткан журналисттерге жана Оразайым Нарматовага коштомдук.